Саламатсызбы, урматтуу эже агайлар. Жасалма интеллект жөнүндө билгиңиз келеби? Анда бул видеодон кызыктуу маалымат ала аласыздар. Бүгүнкү заманда жасалма интеллект деген сөздү көп угабыз. Айрыкча технологиялар тез өнүгүп жаткан учурда бул түшүнүк билим берүүдө да маанилүү болуп калды. Бирок жасалма интеллект деген эмнени билдирет? Ал кантип иштейт жана биздин жашообузга кандай таасир берет? Жөнөкөй сөз менен айтканда, жасалма интеллект бул компьютерлер же телефондор сыяктуу техникалык түзмөктөр, адамдардай ойлонуп, үйрөнө алган программалар. Башкача айтканда, алар маалыматты анализдеп, туура чечим чыгарууга аракет кылышат. Мисалы, сиз телефонго суроо берсеңиз, ал жооп берип жатса, бул жасалма интеллект. Көпчүлүк адамдар күн сайын жасалма интеллектти колдонуп жүрүшөт, бирок байкашпайт. Мисалы, сиздин телефонуңузга саламатсызбы деп айтып, андан абырайын сурасаңыз, ал сизге жооп берет. Бул үн менен иштеген жардамчы. Ошондой эле YouTube же TikTok сизге жаккан видеолорду сунуштап жатса, бул дагы жасалма интеллект. Аны робот чаң соргучтарда же онлайн котормочу куралдарда да көрөбүз. Жасалма интеллектте адамдардай турмуштук тажрыйбасы же сезимдери жок. Ал маалыматтардан гана үйрөнөт. Эгерде биз ага мышыкты аныкта десек, миңдеген мышыктардын сүрөттөрүн көрсөтөбүз. Ал сүрөттөрдөгү окшоштуктарды издеп, мышык ушундай болот экен деп үйрөнөт. Бардык келечектеги учурларда ал жаны сүрөттөрдөн дагы мышыкты таанып калат. Дал ушундай эле жол менен дүйнө жүзүндөгү миллиондогон, миллиарддаган адамдар күн сайын ар кандай маалыматтарды интернетке жүктөп турушат. Биз бул чоң глобалдык тармакты интернет деп атайбыз. Эң кызыгы, жасалма интеллект ушул интернетке туруктуу жана чексиз мүмкүнчүлүк менен туташкан. Башкача айтканда, интернет аркылуу жөнөтүлгөн ар бир маалымат, сүрөт болсун, текст болсун, үн же видео болсун, баары жасалма интеллектке жеткиликтүү. Ошондуктан жасалма интеллект бардык тилдеги, анын ичинде кыргыз тилиндеги да чоң маалымат базасына ээ. Бул маалыматтар анын ичинде сакталып турат. Анан кайсы учурда болбосун, ал ошол маалыматтардын ичинен керектүү жоопту же маалыматты издеп таба алат. Мисалы, айталы, Адилет аттуу бала ChatGPT-ге суроо берип жатат. Салам, мага токоч бышыргандын жеңил рецебин айтып берчи? Бул сурам интернет аркылуу жасалма интеллекттин нээсине жетет. Жасалма интеллект ошол заматта ишке киришет. Ал кыргыз тилиндеги тамак жасоо боюнча сайттарды, рецепттерди, видеолорду жана блогдорду карап чыгат. Токоч бышыруу боюнча эң жөнөкөй, туура жана коопсуз маалыматтарды иргеп чыгат. Бир нече секундтун ичинде жооп келет. Токоч үчүн ун, суу, туз, ачыткы жана май керек. Камыр жууру, бир аз ачытып кой, анан мешке бышыр. Адилет суроосуна жооп алды. Ал эми жасалма интеллект өз ишин уланта берет. Маалымат издейт, салыштырат, түшүнөт жана жардам берет. Мына ушинтип жасалма интеллект бизге жардам берүү үчүн миллиарддаган маалыматтарды анализдеп, эң ылайыктуу жана керектүү жоопту табат. Ал эч качан чарчабайт жана жардам берүүгө ар дайым даяр.